Жалал Абад шаарында борбордук жолдордун бири болгон Ленин көчөсүн кеңейтүү иштери азыркы учурда кызуу жүрүп жатат. Калаанын баш планына ылайык автожол кеңейтилип, тротуар салынмакчы. Бирок ондогон жылдар бою мындай иштер жүрбөгөндүгүнө байланыштуу. Башаламан курулуштар жүрүп, айрым тургундар үйлөрүн жолго чыгарып салып алышкан. Кызыл сызыктан чыгып кеткен 38 үйдүн жарым бөлүктөрү жана коргондору сүрдүрүлдү. Сүрдүрүлгөн курулуштар үчүн элдерге компенсация төлөнүп берилген. Бирок ал каражат аз деп эл нааразы болууда. Азыр 2 метр 20 сантиметр. Мэрия менин 50 квадрат метр жеримди алышты. Бул үчүн мага 72 000 сом төлөп беришти. Бул менин дарбазамды эле калыбына келтирүүгө жетет. Буга чейинки сүйлөшүүлөр жүргөн учурда биз аларга өзүбүздүн оюбузду айтканбыз. Бирок биздин пикир эске алынган жок. Ушунча жылдан берки мээнетибизди эч ким ойлогон жок. Эл эле кыйналат мындайда. Ленин көчөсү Жалал Абад шаарынын негизги, эң ири жолу. Андыктан борбордук жолдун кеңейтилүүсүнө кубанып түшүнүү менен кабыл алган тургундар да бар. Разымыз. Осы биздин балдарыбыздын, неберелерибиздин келечеги үчүн, шаарыбыздын кооздугу үчүн жасалып жаткан ишке биз ыраазыбыз. Жепирейген ылай коргондордон көрө кооз шаарга айланса баарыбызга эле жакшы болот да. Бирок албетте убактылуу кыйынчылыктар болот. Аны өз ара сүйлөшүү, түшүнүшүү аркылуу чечиш керек. Жалал Абад шаар жетекчилигинин өкүлдөрүнүн айтымында, быйылкы жылдын планында Ленин көчөсүнүн так ортосунан автобекетке чейинки бөлүгүн кеңейтүү каралган. Эки эсе көбөйгөндө биринчиден пробка болбойт, экинчиден чекелеринде лотоктор болуп, освещениялер болуп, озеленениялер болсо, просто биздин шаардын тургундары үчүн жакшы болот да. Көчөнүн туурасын кеңейтүү иштери үчүн жергиликтүү бюджеттен 12 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Адистердин айтымында азыркы учурда жолдун кенендиги 12 метрди түзсө, курулуш бүткөндөн кийин ал 21 метрге чейин кеңейтилет. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС, Жалал Абад.